Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Улан Сатиев 2014-жылы Өмүрбек Бабанов чет өлкөгө инвестиция салганы коомчулукта талкуу жаратканы эсиңердеби? Албетте, капиталда аймак туруктуу жана ишенимдүү чөйрөнү тандары талашсыз. Бүгүн болсо маселен Бабановдун Кыргызстанга инвестиция салып жатканына күбө болуудабыз. Мурдагы чет өлкөдөгү долбоордон тартылган сүрөт менен кечээ Бишкектеги IT хабтын ачылышында президент Садыр Жапаров менен чогуу түшкөн сүрөт өлкөгө ким болбосун инвестиция салууга ишеним жаралганын ачык көрсөтүп турат. Садыр Жапаров арганда ишкерлерди жана саясий күчтөрдү улуттук кызыкчылык айланасында бириктирип, капиталдын мекенге агылышына мүмкүнчүлүк түзүүдө. Урматтуу Россиядагы Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биз менен байланыш +7 997 388 36 32, WhatsApp +996 556 80 90 52. Аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Үй берем деп элден акча чогулткан Ашардын негиздөөчүсү кармалды. Президенттин жана анын уулу Рустам Жапаровдун атын жамынып элди алдаган Ашар коомдук фондунун негиздөөчүсү Алякбар Каныбек уулу кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан билдиришти. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча 24 жаштагы киши туракчай берем деп 600 жарандан 150 миллион сом чогулткан. Текшерүү учурунда бир күндө элден 500 миң сомдон түшүп турганы аныкталган. Бүгүнкү күндө каражатты элге кайтаруу үчүн фонддун эсебинде бир да сом жок деп айтылат маалыматта. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен иш козголуп, шектүү шаардык ички иштер баш башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Милиция бул адамдан жабыркагандар болсо 102 же 0312 43 71 75 номерлерине кабарлап коюуну суранат. Кол салуу болду. Чүйдө европалык туристтер бараткан поезд ташка алынып, бир киши жабыркады. Чүй облусунда европалык туристтер балыкчыдан Бишкекти көздөй бара жаткан поезди белгисиздер таш менен ургулашкан. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык окуя 8 апрелде саат 22:00 чамасында Кан Таламүдүн темир жол тилкесинде болгон. Белгисиз адамдар поездин терезелерине таш ыргытышкан, натыйжада 6 жана 8 вагондордун терезелери сынып, бир кызматкер жаракат алды. Мындай көрүнүштөр жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна коркунуч туудурат. Өзгөчө чет өлкөлүк коноктордун коопсуздугуна шек келтирип, Кыргызстандын аброюна терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп жазылган маалыматта. Милиция окуянын териштирип жатканын кошумчалады. Ысык көлдүн келечегине 147 миллион сом. Комтор Голд Компани социалдык инвестициялардын көлөмүн өстүрүүдө. Ысык көл облусунда Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгар мукты өкүлү Бакытбек Жетигенов менен Комтор Голд Компани жабык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Бузурман Субановдун жолугушуусу болуп өттү. Жолугушууда компаниянын 2024-жылдагы көрсөткүчтөрү жана алдыдагы пландары, Комтор ишканасынын Ысык көл облусунда ишке ашырып жаткан долбоорлору талкууланган. Ишкана жетекчиси 2024-жыл компания үчүн ийгиликтүү болуп, быйылкы жылга дагы маанилүү иштер максаттар коюлуп жаткандыгын басып белгилеген. Комтор Голд Компани Ысык көл облусунун социалдык экономикалык турмушуна активдүү катышып, бир катар социалдык инфраструктуралык, экологиялык билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданиятка байланышкан долбоорлорду колдоп, жалпысынан акыркы 2 жылда 147,17 миллион сом жумшаган. Мындан ары дагы бул багыттагы иштерди уланта беребиз, деди Бузурман Субанов. Өз кезегинде Бакытбек Жетигенов компаниянын Ысык көл облусунун өнүгүүсүнө кошуп жаткан салымын жогору баалап, Бузурман Субановго ыраазычылык билдирген. Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 11 апрелде бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, президенттин облустардагы ыйгар мукты өкүлдөрүнүн жана Бишкек ош шаарларынын мэрлеринин катышуусу менен коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Улуттук коопсуздукту камсыз кылуунун, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014-жылдын 17 февралындагы номер
99-токтом менен бекитилген. Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектилеринин тизмегине сунуштарды киргизүү жөнүндө айрым маселелер каралган. Мамлекет башчысы айрым мамлекеттик органдардын жетекчилеринин улуттук коопсуздуктун кээ бир маселелери боюнча мурда кабыл алынган чечимдердин аткаруусу боюнча маалыматтарын укту. Иш-чаранын жыйынтыгында бир катар жетекчилерге иштерин активдештирүүгө жана улуттук коопсуздук үчүн тобокелдиктерди жана коркунучтарды жоюу боюнча өз учурундагы чараларды көрүүгө тиешелүү тапшырмаларды берген. Миңгуштагы уран калдыктары сакталган жай августта рекультивацияланып бүтөт. Миңгуштагы уран калдыктары сакталган жайлар августта рекультивацияланып бүтүп калат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык маселе Өзгөчө кырдаал министрлигинин башчысы Бообек Ажикеевдин Росатом компаниясынын башкы директору Николай Спасский менен жолугушуусунда көтөрүлгөн. Росатомдун өкүлдөрү министрге Миңгуштагы уран калдыктары жайгашкан объектилердеги иштер тууралуу маалымат берип, зыянсыздандыруу иштери ушул жылдын август айында бүтүп калаарын айткан. Өзгөчө кырдаал министрлиги рекультивация бүткөн соң эки өлкөнүн стратегиялык кызматташтыгына арналган мемориалдык стелла Миңгушта коюларын кошумчалады. Тараптар Кажы Сай, Кызылжар номер 12, Караташ, Тоо Моюн, Сумсар жана Кан калктуу конуштарын реабилитациялоо этаптарында талкуулашкан. Ажылардын формасы 100% даяр болду. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Абдулазиз Кары Закиров жана Кыргызстандар мусулман дин башкармалыгынын алдындагы 2023-жылдагы ажылыкты уюштуруу боюнча штабтын жетекчиси Жолдошбек Ажы Абдылдаев баштаган штаб өкүлдөрү болочок ажылардын формаларын тигүүчү Тайган Collection фирмасын зыярат кылышты. Зыяраттын жүрүшүндө формалардын сапаты, бычымы, тигилиши жана өзгөчөлүгүнө көңүл бурулуп, жогорку баа берилди. Азирети муфтий зыяратчыларга кызмат кылып жаткан фирманын жетекчилигине жана тикмечилерге ыраазычылык билдирип, ыйык ажылыкка жана ажыларга кызмат кылуунун соопторуна токтолуп, ак батасын берген. Кудайым буйрса, быйылкы формаларыбыз былтыркыдан да мыкты болуп даярдалып 100%га бүттү. Формада Кыргызстаныбызды тааныткан символикалар, түнкү сүн жарык чыгарган элементтер, ысыкка жана кондиционерлердин муздак аба агымына туруштук берер, сапаттуу материал, телефон салууга ылайыкташкан чөнтөк болобу, көп жагынан артыкчылыктар бар, деди Абдылдаев. Эч кандай уколсуз жана проколсуз гайморитти дарыласа болот экенин билет белеңиз. Бална ден соолуктуучунун борборунда мурунду тешпей эле укол сайбай эле от процедурасынын жардамы менен гайморитти 10 күнүн ичинде дарылап беребиз. Акысыз консультация алуу үчүн экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Биздин дарек Ош жана Жалал Абад шаарында. Бир тай жөнөтөйүн. Бул чай пайга Бишкекте милиция кызматкерлерине пара берүүгө аракет кылган жаран кармалды. Бишкекте милиция кызматкерине пара берүүгө аракет кылган шектүү кармалды. Бул тууралуу Бишкек милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда 10 апрелде Ленин райондук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Ленин райондук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысынан маалымат түшкөн. Анда зордуктоо фактысы боюнча жүргүзүлгөн тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында жаран сүйлөшүүнүн жүрүшүндө пара берүүгө аракет кылганы айтылган. Кылмышка шектүү катары 1994-жылы туулган жаран 40 000 сом пара берип жаткан учурда кармалган. Ошондой эле ал кызматкерге бир тай берип жиберүүнү сунуштаган. Шектүү кармалып камакка алынды. Тергөө уланып жатат деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун 32 ардагери калды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, Кыргызстанда бүгүнкү күндө улуу ата мекендик согуштун 32 ардагери, блокадачылар жана концлагердин туткундары калган. Ведомствонун маалыматы боюнча, улуу ата мекендик согуштун 14 катышуучусу жана майып болуп калгандары жашайт. Жайыл районунда 3 ардагер, Бишкек шаарынын 1-Май районунда 3, Бишкек шаарынын Октябрь районунда 3, Аламүдүн районунда 1, Атбаш районунда 1, Сузак районунда 1, Базар Коргон районунда 1, Нокен районунда 1. Ошондой эле республикада 7 концлагердин мурдагы жашы жетпеген туткундары жашайт. 5 адам Бишкек шаарында, Жайыл районунда жана Жалал Абад шаарында бирден. Мындан тышкары 11 Ленинград блокадачылары калды. Борбордо 9 адам, Сокулук районунда жана Балыкчы шаарында бирден адам. 3 аскер кызматкери каракчылыкка шектелүүдө. Башкы прокуратура 3 аскер кызматкери каракчылык кылмышына шектелип жаткандыгын кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, ушул жылдын башында кылмыштуу топтун 10дон ашуун мүчөсү Борбор каладагы үйлөрдүн бирине кирип, үй ээлерине күч колдонуп, коркутуу жолу менен ири суммадагы акча каражаттарын тартып алышкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө милициянын каттоосунда турган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнүн катыштыгы бар экендиги аныкталган. Ошондой эле шектүү катары 8 адам кармалып, алардын 3-ü аскер кызматкерлери болгондугу такталган. Учурда аталган каракчылык кылмышы Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан тергелүүдө. Аларча дарыясынын үстүнө курулган бар бузулууда.
Бишкектин 10-Кичи районунда жайгашкан Аларча дарыясынын үстүнө курулган 111-бар бузулууда. Бул тууралуу шаар мэриясы билдирди. Мындан тышкары буга чейин Аламүдүн дарыясынын жээгинде жайгашкан тиешелүү уруксаттуу документтери жок 44 объект буздурулган. Мэриянын маалыматында Жер кодексинин 4-беренесине ылайык, ошондой эле мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө мыйзамдын 3-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык. Көпүрөгө тургузулган объект муниципалдык менчик болуп саналат. Ошондой эле мекеме кырсык болгондо мындай объектилер чоң коркунуч жаратаарын билдирген. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8 миллиард 512 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык суунун агып келиши секундасына 400 куб метрди түзсө, суунун керектөө секундасына 240 куб метрди түзүүдө. УКМК 2 мамлекеттик кызматкерди коррупцияга шектеп кармады. Коррупциялык кылмыштар үчүн сот департаментинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы жана эсептөө палатасынын мамлекеттик инспектору кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык облустук сотту жаңы имаратка көчүрүү, эмеректерди демонтаждоо жана кураштыруу чыгымдарга байланыштуу расмий тендерлерди өткөрүү фактылары аныкталган. Ошол эле учурда бул максатка багытталган акчалар аффилиацияланган фирмаларга которулуп, андан ары накталай акчага айландырылып, Жалал Абад облусунун сот департаментинин башкармалыгынын башчысы ТА аттуу жаранга берилгени аныкталган. Ошондой эле 2023-жылдын февралында эсептөө палатасынын мамлекеттик инспектору тарабынан сот департаментинин Жалал Абад башкармалыгынын финансылык чарбалык ишмердүүлүгүнө пландуу текшерүү жүргүзүп, анын жүрүшүндө табылган мыйзам бузууларды жашыргандыгы үчүн ал сот департаментинин жетекчисинен акча каражатын алгандыгы аныкталган. Өз кезегинде башкармалыктын жетекчиси кол алдындагылардан акчалай каражаттарды бонустук төлөмдөрдү формалдуу эсептөө аркылуу чогулткан. Жеке аудиторлорду тартуу менен жүргүзүлгөн кошумча текшерүүдө сот департаментинин кызматкерлери тарабынан 7 миллион сом өлчөмүндөгү бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу фактылары аныкталды деп билдиришти УКМКдан. Аталган факты боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында сот департаментинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы жана эсептөө палатасынын инспектору кармалып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат.